Өзүңүздөр көргөндөй бул жоолуктар ичке жука жоолуктар Оренбург шаарынан алынып келинди. Мамык жоолуктары деп аталат экен. Өзүңүздөр көргөндөй бул Какем Мамбеталиев атындагы тарыхый этнографиялык музейинде бир ай аялдардын эл аралык күнүнө карата алынып келинди. Бир ай бою ушул жакта көргөзмө уюштурулат. Гүлназ Асанбаева Нарын шаарынын тургуну, өзү дагы ар дайым жибек жоолуктарды тагынып жүрүн жактырат. Бул жолу музейге келген Оренбург шаарынан алынып келинген жеңил жука жоолуктарды көрүп көңүлүнө толду. Айтымында мындай жоолуктардын калыңы кыш мезгилинде Нарын облусунда буйрутма менен алынып келинип, 70-80 жылдары апасы салынып жүргөнүн эскерет. Ушул эчкинин жакшы жүндөрүнөн тандалып токулат экен. Булар өзүнчө жибеге менен токулат экен. Анан булардын жылуулугу дагы анан жумшак болгондугу ошонусу менен айырмаланып турат экен. Анан буларды көбүнчөсүн биздин апаларыбыз салынып келген. Ошол тарап жакшынакай алып туруп анан салынышат го, үлпүлдөп сонун көрүнөт. Анан булардын бир жылда бир ошо уникалдуулугу, бир жылда бир жолуп. Ыйдактардагы шарфтарын көрсөңүздөр болот, фоточкалары болот. Көргөзмөдө Оренбург кол өнөрчүлүгүнүн алтын фондунан салттуу мамык жоолуктар жана өрмөктөр, мамык току өнөрү тууралуу сүрөттөр, альбомдор коюлган. Келген көрүүчүлөр токуучулардын эмгектерине, жаратуу чеберчилигине көз салышты. Оренбург шал көргөзмөсү кыргыз коомчулугуна тааныштырылып, бул шаардын мыкты тиркаташчыларынын эмгектери, ууздардын искусствого дүйнөгө белгилүү мамык току чеберчилигинин мүнөздөгөн жогорку көркөмдүк сапаты көрсөтүлгөн. Бул өтө бир натуралдуулугун көргөзүп келет да. Анан бул эми Оренбург дегенде биз биринчи эле ушу тыбыт жоолуктарды, мамык жоолуктарды көрөбүз. Эмне дегенде бул Оренбургдун бирден бир болгон маркасы, бренди болуп келет да. Ошол маалыматтарды алгандан кийин биз билдик, бул асыл тукум жанагы өзүнчө породистый эчкилерден ушул тыбыт таралып алынат экен дагы. Анан таралып алынгандан кийин ал кадимкидей жуулуп, ийрилип, кадимкидей эле бизде ийик менен ийрилет экен дагы. Анан жанагы түймөнүн шиштери менен түйүлүп, ар кандай мындай сүрөттөр, ар кандай оюлар, орнаменттер салынып, анан ошол токулуп чыгат экен да. Мунун баары баягы колго жасалган оокат болгондуктан бул ошо Оренбург областынын өзгөчө жана породистый эчкилеринен алынган тыбыт болгондуктан бул өтө мындай баалуу болуп эсептелет. Маалымат катары айта кетсек, бул мамык жоолуктар 18-кылымдын аягынан бери Россиянын так ортосунда Оренбург облусунда Оренбург шалы деген дүйнөгө белгилүү кол өнөрчүлүк пайда болгон. Булар жылуу оор жана жука жеңил, ачык жасалгалуу жоолук. Жергиликтүү эчкилердин жүнүнүн өзгөчөлүгү Оренбургка түктүү жоолугу бүткүл Россиялык маданий мурастын бир бөлүгү болуп саналат. Наргиза Жумадил кызы, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары.